Кантип 5 секундада иондордун электронун тапса болот? Эгерде кандайдыр бир ион электронун берип катион боло алат, а эгерде электрон кошуп алып анион боло алат. Электрондорду кантип табабыз? Бул кадимки эле атом. Протон жазабыз. Протону 7ге барабар, а электрону 7ге барабар. Окшош. Атомдордуку дайыма окшош болот. Ал эми иондордуку. Иондордун протондору өзгөрбөйт. Протону 7ге барабар. Ал эми электрону болсо, бизде 5 плюс болгондо ал электронун берип койду дегенди түшүндүрөт. Ошондо кемитебиз 7-тен 5-ти 2. Ал эми протону бул жактыкка 7ге барабар. Ал эми электрону болсо, минус болгондо электрону кошуп алды дегенди түшүндүрөт. Демек 7ге 3тү кошобуз 10. Мындан башка видеолорду менин YouTube каналыман көрө аласыздар. Андан тышкары менин Telegram каналыма ссылка калтыра кетем. Кошулуңуздар. Чогуу практика кылабыз.